Талха ибн Абдурахман өз замандагы Курайш урушундагы эң берешен адамдардын бири болгон. Күндөрдүн биринде ага аялы: "Сенин досторуңан өткөн начар адамдарды көрбөдүң?" дейт. Ошондо ал андан себебин сураганда: "Алар сен байыган кезде жаныңдан чыкпай калышат. Эгер эч нерсеси жок калсаң, бирөөсү да жаныңа басып келип койбойт" дейт. Ошондо Талха аялына: "Аллахка ант болсун, бул алардын адептүүлүгүнөн. Алар колубузда бар кезде келишкени биз аларды сыйлаганга шартыбыз болот. Ал эми колубузда жок кезде келишпегени бизди ашыкча кыйналып калбасын дешет" деп жооп берет. Караңыз, досторунун адамгерчиликке жатпаган туура эмес мамилесин жакшылыкка жооруду. Алар кыянаттык кылса да, алар тууралуу жакшы гана ойлоду. Бул анын жүрөгүнүн жана ойлорунун таза экендигин билдирет. Мындай кылуу чыныгы ыймандуу адамдын сыпаттарынан. Анткени ал жаман ойлоого 1000 себеп болсо да, жакшы ойлоонун бир жолун табат. Эч качан башкалар тууралуу жаман ойлоого жол бербейт.